Пайгамбар айтты. Эгерде уктоону кааласаң, дейт пайгамбар. Эгерде уктоону кааласаң, төшөгүңө келип жата турган болсоң, анда намазга дарат алгандай дарат алып келип анан жат. Анткени дарат алып уктаган адамдын деми, кадимгидей деми дагы кадыресе таспих, зикир болуп эсептелет. Таң аткычакта. Андыктан уктаардан мурда сөзсүз түрдө дарат алып келип анан жатканды эч качан эсиңизден чыгарбаң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне үчүн уктаардан мурда дарат алып келип анан жат деди? Демек, дарат алганда сөз түрдө колду жуасыз. Жана эле бир тамак жегенсиз да сиз. Анан ошол тамактын изи колуңузда, ооздо, тиштерде калып кетпеш үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намазга дарат алганыңдай дарат алып келип анан жат деди. Мунун өзгөчө бир чоң сыры бар. Болгондо да адам баласынын бул дүйнөдөгү жашоосуна эбегейсиз чоң оң таасирин тийгизген бир мыкты пайдасы бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: "Мен нама ва фи йадихи гамар." Ким уктаарда колун жуубастан колунда жанаракты эле жеген тамактын изи, майы, жугундусу менен уктап калса, ولم يغسله жуубастан уктаса, فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. Түн жарымда же таң атканда уйкудан турганда денеси кыйшыйып, же болбосо бир чочулап, же сүйлөбөй калып, же көзөң тарылып, ар кандай оорулар менен ойгонсо, өзүнөн башка эч кимди жемелебесин, бир гана өзүн урушсун. Анткени мындай ооруга ал биринчи өзү себепкер. Эмне себептен? Кагылайындар, балдарыңарды, кыздарыңарды өзүңөр уктаардан мурда сөзсүз түрдө колуңарды самындап жууп, тишиңерди тиш паста, тиш щотка менен жууп анан жаткыла. Тамактын такыр изи калбасын, жытыда калбасын дегиле. Эмнеге? Анткени ооздо, колдо калган тамактын изи жана жытын сөз түрдө жиндер келип тазалайт да. Ошол учурда алар тамак талашып, силердин колуңардагы тамактын изин талашып, алар өздөрүнчө бир жаңжал чыгарып силерди чарпып койбосун. Же болбосо өтө кир инсанды жин шайтан аябай жакшы көрөт дагы бирөөтөлө ээлик кылып койбосун деп атат Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Андыктан таза, аябай мыкты жуунуп, тазаланып келип жатуунун адебин үйрөтүп атат Пайгамбарыбыз. Дагы бир адеби. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Иза ава ахадукум ила фирашихи фальяхуд дахила изари." Эгерде кимдир бирөөңөр өз төшөгүнө келип жатууга камынып калса, жулкунуп келип эле баш уруп эле жатып албасын. Фальяхуд дахила изари, бул үстүнө жаба турган көрпөнү те башынан кармап туруп, өйдө турган абалда бир кагып силкип туруп анан жатсын. Бир кагып силкип, "Валисаммиллаха бисмиллахир-рахманир-рахим" деп жатсын. Fa innahu la ya'lam ma khalfahu ba'dahu ala firashi. Анткени ал эрте менен төшөктөн уйкудан туруп кетип баратканда эмнелерди калтырып кеткен, балким ал жерге бир чаян кирип алгандыр, балким жылан кирип алгандыр, же болбосо бисмиллахты айтпагандыгы үчүн ал жерди жиндер байырлап алгандыр. Ошондуктан сөз түрдө бисмиллахир-рахманир-рахим деп кармап туруп, бир силкип туруп, кагып анан жаткылады. Дагы бир эскертип кете турган нерсе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул көпчүлүгүбүздүн эсибизде жок. Чын. Дээрлик баарыбыздын эсибизде жок. Мен таң калам. Угуп туруңуз. Пайгамбарыбыз айтты: "Мен таарра минал лайл." Ким түн бир окумда ойгонсо, кимдир бирөө түнү сыртка даратканага 2 жолу чыгат, бирөө 1, бирөө 3 жолу чыгат,
Biri balası yelap turat, biri çoçup, biri tiş orup, birisi iç orup turat da. Misal aytıyor, kim uxtab atıp ele tünü oygona kalsa. Oygongonda köpçülügübüz azыр turu ele WhatsApp'ta açmay, jana başka nerse kılmay adatыбыз бар da. Eң birinci adat uşul. Peygamber aytты. Kim uykudan oygonuşu menen ele La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd. Yuhyi ve yumit ve huve hayyul la yemut biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. Elhamdülillah, subhanallah, la ilahe illallah, vallahu akbar, ve la havle ve la kuvvete illa billah dep bütkönden keyin. Şunu em uykusu da aytıp atasda. Bir jasap görüngçü. Uşunu aytıp bütkönden keyin Allahumma gfirli, Allah menin günömdü keçir. Allahumma gfirli, Allah menin günömdü keçir. Meyli bir jolu, meyli iki, meyli üç jol aytın. Je bolbasa andan dagı başka kalagan duaların Allah'ım karızımdan kutkar. Allah'ım dagı kalagan nerseniz soraң, adal nersenin kalagan nerseni sorasanız deydi. Fa in ustujibe le, şır ele, toktosuz kabul bolat deydi Peygamber. Karabaysızbı. Uykudan turu ele aytsanız çoğun bir olcuğa tuş gelip, dal gelip kalbatası. Ayttınız, surandınız, kabul boldu. Eğer de ordudan tura kalıp, darat alıp, 2 rekat namaz okuy salsa, anda namazı kaytarusuz kabul bolat deydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Karabaysızbı. Ne bir okumuş, mıhtı ibadat.